Assalamu алейкум. Амансыздарбы? Кармаган розоңуздар кабыл болсун. Бүгүн биз сиздерге тез кабардын бул чыгарылышында Ош шаарынын түштүгүнөн, тактап айтканда баардыгыңыздарга белгилүү болгон Южныйдагы Ишматов көчөсү 2Б дарегинен сатыла турган ушул 12 сотук жер тилкесинин 4 сотук жер аянты атайын бөлүнүп сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Бирок азыркы учурда жердин өзүндө жатакана тибинде салынган ушул курулуш бар, имарат бар. Кааласаңыздар бузуп берет, кааласаңыздар ушул бойдон калтырып да берет достор. Ай сайын киреше кирип турган учуру. Сатыла турган баасы 4 сотуктукы $40.000 бир аз кеми бар деди, ырымына түшүрүлүп берилет. Анан 4 сотук мага жетпейт десеңиздер 5 сотук кылып дагы бере берет экен. Андан ашыгы болбойт. 5 сотукка чейин чоңойтуп беремин дейт. Аны эми баасын сүйлөшүп аласыздар. Ошондо сотиги $10.000 туура келип калат экен да. Ошондо $50.000 бир аз кеми болуп калат, агайын туугандар. Эми бул жерде түзүлгөн шарттарды айта турган болсок, суулары ар бир бурчта үйгө чейин киргизилген. Канализация түтүкчөлөрү тартылып, ар бир үйгө буюрса тартылып киргизилиптир. Интернет кабелдери бар, мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар. Газ бар, жаратылыш газы бар, аны дагы буюрса көрсөтөбүз. Суу, свет, канализация, газ бар жерде жашооң жыргал болот да, жеңил болот. Демек, жүрүңүздөр, көчө тараптан келүү жолдорун бир катар сиздерге тартып көрсөтөйүн, андан кийин сөзүбүздү ушул жерден дагы улантабыз. Урматтуу достор, мен азыркы учурда Оштогу Южныйда турамын. Эгер сиздер жанагы Ак Тилек айлампасынан түз бери чыгып келе жаткан болсоңуздар, мына ушул жерден оң тарапка бурулсаңыздар, жанагы учардын дачасы, Кыргыз унаа курулушу же 122нин конечный ушул тарапта достор. Бирок ага бурулбай, ушул түз айлампадан чыгып эле көпүрөдөн өтүп, мына ушул тарапка кирип кетесиздер. Тетиги бетон заборду айланып өтсөңүздөр, буюрса экинчи көчөдөн солго буруласыздар. Бул жакта болсо жанагы шаардын ичи менен 125, 155 маршруттук каттамдын линиясы менен дагы келсеңиздер болот, агайын туугандар. Бул жагы Гелогородок тараптан дагы келсеңиздер болот. Болжолду кайсыл жерде экенин билип алдыңыздар окшойт, агайын туугандар. Жүрүңүздөр, эми бара бериңиздер, жанагы биз айткан экинчи көчөдөн буруласыздар. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз бурулуп чыктыңыздарбы, сол тарапка бурулганда эле дагы бир 20 метрден кийин чоң дарбаза келет. Бирок ал дарбазага жетпей эле ушул экинчи көчөдөн солго буруласыздар. 50 метр жүрүп олтурсаңыздар, жолдун сол тарабында мына ушул курулушка көзүңүздөр түшөт. Дарбазасы ачык, мына ушул жер, кирип бара бересиздер. Буюрса жатакана тибинде салынган бул үйдүн жарым жартылайы кетет экен. Ушул бойдон кала берсин десеңиздер, ээси ага деле макул. Негизи сыртынан караганда өтө сапаттуу, жакшы планда салынган экен. Эми кийин үй салам десеңиздер, ай сайын акча түшүп тура берсин десеңиздер, квартиранттар бар буюрса. Бул жагында кошумча жерлери бар, имараттан сырткары. Эми болжол менен достор, бул жердин узун туурасын айта турган болсок, бул жагы 14. Бул бурчтан тетиги биз келген бурчка чейин 29. 14кө 29. Бул курулуштун узун туурасын билбедим. Болжол менен бир 20 метрге чукулго дейм. Мына ушул туштардан кыркылып алынат экен да. Мына ушул туштардан. Тетиги жерден буюрса. Эми жүрүңүздөр, жатаканандагы ичинен бир катар көрсөтөлү. Ичине кирсек, эми квартиранттар бар. Бул жактан эле бир көрсөтүп коебуз. Мынакей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 эшик экен да. 7 эшик экен. Жатакана тибинде салынган. Бул жагы болсо кухнясы экен, мынакей, кухнясы экен. Жакшы. Урматтуулар, эгерде кимде-ким ушул жактан, Южныйдан, абасы таза, тынч жайдан, шаарга жакын жерден жер издегендер болсо, анда чамдаңыздар, ээсинин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Бул жагында Кытайлардын пластик чыгарган бир заводу бар. Бул жакта болсо жанагы Шора компаниясынын чоң кеңсеси, ишканасы бар. Заводу десек дагы болот, цехи десек болот, Андан сырткары дагы бир эки заводдор бар. Ак Тилектен түз чыксаңыздар болот, бул жактан келсеңиздер болот. Айтор Ишматов көчөсү 2Б. Жаңы коныш. Келе бересиздер, чала бересиздер. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Ээсинен толук маалымат алсаңыздар болот, документтери таза, сразу сиздерге өткөрүп берилет.
Çamdаңыздар, насип кылсын сиздерге. Жаратылыш газы мына. Көрсөтпөй калдым эле, көрсөтүп коеюн. Үйгө чейин тартып алсаңыздар болот.